Тарым, бүгүндөн баштап мына саморазвитие боюнча алектенип баштайбыз. Бул сабагым бардыгы керек да. Мисалы үчүн бүгүнкү сабакты окуп, эртеңки сабакты окубай кое турган болсоңуздар, бул как цепочка кетет да, сиздин жашооңузду өзгөртө турган целый система бул. Эгерде бирөөнү аткарбай кое турган болсоңуз, мисалы үчүн элестетиңиз, сиз оливье салат жасадыңыз. Эгер ошол оливье салатка майонез кошпой койсоңуз кандай болот? Же болбосо колбаса, солёный огурцы кошпой койсоңуз кандай болот, Ошол эле мисалы үчүн азыр мен силерге ата тек жана тектин күчү боюнча өтөм, андан кийин дальше максат коюу, сила фокуса, акча, бизнес, байлык боюнча бирөөсүн эле аткарбай кое турган болсоңуз, сиздин уже ийгилик болбой калат. Ошондуктан ар бирин аткарыңыздар. Мен сиздерге ар дайым айтам, все гениальное очень просто деп. Болгону биз Кудай кандай кылганда бизге берет. Ушул жашоодо. Мен акырет боюнча окутпайм, ушул жашоо боюнча окутам да. Акырет боюнча талим өтпөйм, ушул жашоо боюнча үйрөтөм. Ушул жашоодо канткенде биз ийгилик жарата алабыз, канткенде жолдуу адам болобуз. Ошол боюнча мен силерге айтып берем. Бүгүн сабак ата эне менен болгон мамиле жана ошондой эле тектин күчү деп атадым. Эмне үчүн мен бул теманы тандадым? Анткени 80-90% биздин жашоодо жолдуу, жолсуз болушубуз, ийгиликтүү, бактылуу, бакубат өмүр сүрүшүбүз ушул 80-90% биздин ата эне менен болгон мамилеге байланыштуу. Жана ошондой эле бизге тектен энергия келип турат, ошолорго байланыштуу болот да. Ал эми биз болсо, мисалы өзүбүз эле жаралып калсак, ата энеси жок эле өзүбүз эле жаралып калсак, анда өзүбүзгө эле байланыштуу болмок да. Биз эми ушул эки адам аркылуу жаралдык. Бизге чейин дагы өзүбүздүн генибиз, биздин тегибиз бар, ошолордон жаралгандан кийин биздин биз алардын кармасы биздин жашообузга 95% таасирин тийгизет. Биздин кармабыз өзүбүздүн жашообузга 5% гана таасирин тийгизет да. Бизден кийинки урпактарга биздин кармабыз таасир этет. Мисалы үчүн сиз бүгүнкү күндө бир туура эмес иш Кудай андан алыс кылсын, Кудайга жакпаган иш жасап койгон болсоңуз, сиз өзүңүздүн жашооңузга келбесе, балаңыз, небере, чебере, өзүңүздүн 7 урпакка чейин ошол нерсени эртеңки күндө күтө беришиңиз керек болот да. Анткени получается биз үчүн бизден кийинки урпактар, бизге чейинки урпактарга биз жооп беребиз да. Бир аз грипп болуп калыптырмын. Ошондуктан ушул теманы тандап алган себеби да ушул болду. Буну сабакты окугандан кийин, мисалы үчүн мен сиздерге азыр бизнес тууралуу сабак үйрөтсөм, акча табыш керек, тигинде бизнес кыл, мындай бизнес кыл деп мен силерге жанагында эле акысыз сабактарда канча бизнестин түрүн үйрөттүм. Дагы үйрөтөм буюрса, тигинде бизнес кыл, мындай бизнес кыл. Ошол бизнес кылып жада калса, мен сизге идеяны үйрөтүп, жада калса сиздин бизнесиңизге акча алып келип берип ашта десем дагычы, сиз бул жактан блоктонгон болсоңуз болбойт. Ошон үчүн биринчи адам руханий өзүн тазалап, мен Кудай бере турган адаммынбы деп өзүнө суроо бериш керек да. Сиз бир күндө эле Кудай берген адамга айланып кетпейсиз. Ушул күнгө чейин өзүңүзгө суроо бериң да. Мен кандай бизнес ачсам байып кетем дебей, биринчи сиз мен жолдуу адаммынбы бул жашоодо же жолсуз адаммынбы? Мен максаттарым бир нерсе ойлоп койсом, оюма жараша боло береби? Максатыма оңой жетемби же кыйын жетемби? Деп өзүңүзгө суроо бериңиз да. Ата, апа, бул биздин элдин алдында болгон кадыр баркыбызга жооп берет. Апабыз менен байланыштуу. Жана ошондой эле биздин өзүбүзгө болгон баабыз дагы апа менен байланыштуу болот да. Эгерде апаңыз менен сиздин бүгүнкү күндө мамилеңиз жакшы болуп аткан болсо, анда сиздин самооценкаңыз жакшы болот, элдин алдында кадыр баркыңыз болот. Ата болсо бул финансы жагыңыз, сиздин финансы жак, акча потогуңуз, прямой акча поток жана ошондой эле удачаңыз. Ийгилик, мисалы үчүн, удача болгондо атасы таштап кеткендер бар да, ата энеси ажырашып кеткендер бар. Атасынан таарынып, атасынын жашоосунан чыгарып койгон да. Ал адам түшүнбөйт, что ал атасынын жарым чыгарып койгон менен ал өзүнүн жарымын чыгарып койду, ал өзүнүн финансы потогун, мындайча айтканда, ал жарты адам болуп калды да. Ал бүтүн адам эмес, жарты адам. Ийгилик только бүтүн адамга келет да. Ошондуктан Кудай таалам бизге ата энени белибизге ушундай байлап берген, наразы кылсак эле биздин ишибиз жүрүшпөйт. Эмне үчүн байлап берген деп айтып атам, Анткени мен эл менен иштегенден кийин 80% элдерде ата энеге болгон таарынычы бар.
мына акылында калган эле таарынычы бар. Эс тутумунда калган, памятинде калган таарынычтар бар. Бүгүнкү күндө ата энесине таарынып жашайт. Түшүнбөстүк, ортодо мээрим жетпегенди, колдоо жок, внимание жок, сүйүү жок дегендей түшүнбөстүк болуп, ар кандай себептер менен ата энесине болгон таарынычы бар. Же таштап кетет, ата энеси ажырашып кетип, 20%, булар мен ата энеме таптакыр таарынычым жок, кантип эле ошо ата энесине таарынышат экен, ата энесине таарынган адам дагы адамбы деп айтышат алар. Аларда дагы болот, анткени ата энесине таарынбаган адамдын өзү жок да. Эмне себептен? Мисалы, мен силерге стресс боюнча сабак өтүп кеткенмин. Мына бесплатный сабакта өттүмбү, я не помню точно. Мен окуучуларыма стресс боюнча сабак өткөндө мен дайыма айтам да. Стресс адамдын жашоосунун бир бөлүгү деп. Дал ошол стресс адамдын жашоосунун бир бөлүгү болгон сыяктуу, таарыныч дагы адамдын жашоосунун бир бөлүгү да. Өзгөчө ата энеге болгон таарынычтар бар. Качан пайда болот бул ата энеге болгон таарынычтар? Эми бассак турсак эле таарынып атпайбызбы, туурабы? Постоянно биз таарынып коюп атышат. Жана азыр ата энеси менен мамилеси идеалдуу болгондор да жаш кезинде апасына таарынган, атасына таарынган, ошол учурда подсознание ошол нерсени жазып калат дагы. Анан жашоодогу жол болбостук, иши жүрүшпөстүк, көпчүлүк адамдар эмне үчүн ийгилик жарата албай атат? Эң негизги себептеринин бири ушул ата энесине болгон таарынычтарга байланыштуу болот. Мисалы үчүн, мен психолог болуп, детский психология бүт тараптан билим алам, билесиздер. Мен деле ушунча билимим менен баламды таарынтып аламын. Анткени бул таарыныч биздин жашообуздун бир бөлүгү. Ал балам эркелете бере турган болсом, балам эркелеп кетет экен да. Уруша турган жерде урушуп коесуң, мисалы үчүн, бир күн сабакка барбайм дейт, апарып таштап койсоң дагы таарынып калат, мисалы үчүнчү. Ошондой эле бул, бирок мен уже психолог болуп калган үчүн балама таарынткандан кийин уже аркасынан мындай кылып успокаивать этип коем да, түшүндүрүп коем, мындайча айтканда. Мисалы үчүн, мен балам сапат лицейге бергенимде, садигине көнүп калып, сапат лицейге, билесиздер, көнө албай койду жаңы мектепке. Анан мага таарынып калды. Мен эски мектебиме, садигиме барам деп туруп алды. Жок, мен бул жака окуйсуң деп. Ошондо бала мага таарынды да, башында барбай эле коеюнчу деп ушинтип атты. Анан мен ого болбой эле барасың деп алып барып, бирок ошого жараша таарынычын кетирдим. Сен мени түшүн, мен кандай максат менен бердим, бул жерде кандай адам, кандай балдар окуйт, бул жерде келечеги кандай деп түшүндүрдүм. Эгерде мен психологияны окубаганда, мен түшүндүрбөйт да болчумун да. Эмне себептен айтам? Сиздер дагы балаңызды капа кылып койгондо аркасынан түшүндүрүп коюң. Конечно, капа кылып кое албайсың, бул таарыныч биздин жашообуздун бир бөлүгү болуп атат. Бирок аркасынан сөзсүз түрдө бала менен дос катары сүйлөп түшүндүрүп коюш керек да. Анткени эртең балаңыз дагы финансы жагынан таасир этет. Же бир сөзсүз түрдө жашоосуна ошол жол болбостук именно сиздин ортодо болгон таарынычтар аркылуу болот. Мен жакшы болуп жатамбы, урматтуу бир туугандар? Түшүнүктүү болуп жатабы? Мага обратный связь берип койсоңуздар. Мен температура болуп баштадым, грипп болуп атам бир аз. Азыр орозодо күндүз таблетка да иче албайт экенсиң. Кимде ата энесине таарынычы бар? Жазып койсоңуздар, тартынбастан бирди жазыңыздар. Ата энесине таарынычы жоктор, урматтуу бир туугандар, ата энесине таарынычы бар адамдарды сындабаңыздар. Нурлан Төлөнбердиев да бар экен, Чолпон Жусупбекова да, Султаналиева, Айка да. Вот көрдүңүздөрбү? Канча адамдын өтүп кеткен экөө тең. Өтүп кеткен боюнча дагы мен сиздерге айтып кетем. Папама таарынычым бар дейт. Ошо өтүп кеткендер боюнча да айтып берем. Бүгүн информация көп берем. Бүгүн эфир бир сааттан балким узарып кетиши мүмкүн. Мен билбейм, эрте өтүп кетишкен. Билбегендер дагы азыр билесиздер. Барбы жокпу тест кылып текшеребиз. Мен да атама таарынып өрчүм дейт. Болот, мен дагы атама таарынат болчумун. Анткени билбестиктен да, мисалы үчүн, мен атам, апам экөө тең баласак. Бирок атам строгий болуп билгизбешим керек деп, ушинтип эркек адам ушундай го. Мен апам жогош да анткени.
Апам жоош болгон үчүн атам апасы жоош болгонго жараша мен катуураак болоюн деп бизди строго тарбиялаган экен. Көрсө, а биз жаш акылыбыз аны билбей тарынган экенбиз. Апам дагы аябай баласа, бирок мындай эмоциясы 5 деп коет, аны эмоциясы ичинде. Мындай сөзү менен бизге баласактын көргөзө албайт, бирок ушундай көзүн карап мындай аяп турат да. Ошондо дагы мен эркелетип жакшы көрөм деп, мен мисалы үчүн эмоциям сыртымда болгон үчүн балам сени жакшы көрөм деп бир күндө 100 жолу айтам. Апам такыр антип айтпайт да, бир дагы бир кучактап өп эркелетпейт, бирок тамак жедиңби, эмне кылдың деп аяп карап ушундай кылат. Анткени апам табиятынан ушинтип жаралып калыптыр да, ичиндеги эмоцияны сыртка чыгара албайт экен. Эгерде мен психологияны окубаганда мен апама дагы атама дагы таарынып жүрөт болчумун да. Мисалы үчүн менде кандай результат болду? Менде апама болгон обиданы кетиргенде, таарынычтык ошентип көзүм карап чоңойткон жоош апама болгон таарынычымы кетиргенимде, менде эми ар кандай ситуация болуп калат, урматтуу бир туугандар. Сындабаңыздар. Ата энесине таарынычы жоктор, таарынычы барлар сындабаңыздар. Мээрим бербеген ситуациялар дагы болот, действительно. Көңүлүн ооруп койгон ситуациялар болот, таштап кеткен ситуациялар болот да. Адам, мисалы үчүн, ата энесинен мээрим албаган адам жашоодо бактылуу болбойт. Мисалы үчүн, башка адамга таарынса, мен кечир деп айтам да сабагымдачы, анткени таарыныч биздин жашообузду блоктойт да, бул түзмө түз бизге блок. Ошол блокту кетириш үчүн таарынычтардын баарын кетиришиңер десем, давай кечирем баардыгын дейт дагы. Именно ошол апасына, ата энесине келгенде таарынычты кетириш кыйын болуп калат. Өзгөчө апасына келгенде. А мен айтам, эмне үчүн ушундай? Башка чужой, сен үчүн эч нерсе кылбаган адамдарды кечирип атасың, анан сен төрөп ушу эрезеге жеткирип койгон апаң кечиришиң ушунча кыйын болобу депчи. Менде кандай өзгөрүүлөр болду таарынычтарды кетиргенде? Самооценкам көтөрүлдү, элдин алдында болгон аброюм көтөрүлдү. Кудайга шүгүр, мына Кыргызстанга деле таанылып калдым, Кыргызстанга деле өзүмдүн окурмандарым алдында өзүмө жараша авторитетим бар дегендей, элдер деле сыйлайт, өзүңө тың жашасаң сыйлайт, элдердин алдында менде эме бар да, восхищение менен карайт, суктанып, кыйынсың, анча мынча эркек кыла албаган нерсени кыласың депчи. Ал эми атам менен обиданы кетиргенде менде жанагындай финансы жагым көтөрүлгөн, финанс жагым Кудайга шүгүр. Ошондуктан жыйынтыгында бизнестерди ачтым, машиналарды алып минем, квартираларды алдым, катар машиналарды алдым, саякаттарга чыгып келдим, баламы $3000 турган Сапат лицейге бердим, тренер болдум, Кудайга шүгүр да, эмнени кааласам финанс жактан ошонун баардыгын Кудай таалам берди. Убагында ушул нерсе мен үчүн кыял болчу, салондорго барып жасанып, кийинип, баламы кымбат магазиндерден кийинтип, өзүм да ошондой каалагандай кийинип, машиналарды минип, балам ушинтип окутуп, квартиралар саякатташ мен үчүн мечта болчу. Ошол работаны над собой кылгандан кийин Кудай таалам биринин артынан бирин баардыгын берди да. Ошондуктан бул сабак өтө серьезный сабак. Мага берген Кудайым сизге дагы берет. Эгерде мен айтып атпаймынбы, ата энеме болгон таарынычымы кетирбегенде мен вообще бул нерселер таптакыр болбойт болчу. Жөн эле мисалы үчүн апага көп деле нерсе керек эмес. Энегечи. Мисалы үчүн мен апам ар жагынан бизди аяп үйрөнүп калган да. Мен эми орто үй бүлөнүн кызымын. Байдагы жашаган жокпуз, простойдо жашаган жокпуз. Эми атам экөө, атам иштеди в основномчу, бизди атам бакты, апам эконом кылып өмүр бою үйрөнүп калган да. Анан бир нерсе алып берейин десең, апам подсознаниясы кымбат нерсеге даяр эмес. Жалат болуп, аяй берет, ушул убакка чейин аяй берет. Хотя биз 4 тууганбыз, төртөөбүздөн Кудайга шүгүр табабыз да. Жакшы доходубуз жакшы болсо дагы ошого карабай кийинбейм, жок деп аяй берет. Баардык энелер эле ошондой. Энелерге мындай чоң деле ненин кереги жок. Бир нерсе алып бериштин кереги жок. Бир жакшынакай таттууларды алып келип, мисалы үчүн ошондой эле нерсе мен апамды кубантам да. Колбаса жакшы көрөт апам, докторский колбаса элестетсеңиздер, сок, мороженое, мынау апама жаккан нерселерди алып келип туруп берип койсом, батасын берет да постоянно. Не жагат, ошону алып келсем батасын берет, акча түшөт. Пальто алып берип, кийим алып берип, канча сомго, мисалы жанагында бир 7000 сомго пальто алып берген болчумун, ошондо келгенде 7000 сом сразу түшкөн да. Прямой мен апаң разы, атаң разы кылгандачы, өзгөчө апаң менен разы кылганда эле акчалар түшүп ушундай болуп баштайт да. Ошону колдонуп көрсөңүздөр, 100% сизде ата энеңизге таарынычыңызды кетиргенде сиздин жашооңузда өзгөрүүлөр болот. Бул
текти жана ошондой эле ата эне менен болгон мамилени өзгөртпөйүн, урматтуу бир туугандар. Башка теманы жасабай эле коюңуздар, башка темага өтпөй эле коюңуздар. Анткени результат болбойт. Мен түшүнөм, ата энеге болгон абидан кетириш кыйын. Ушундай жүрөктү ортуп койгон ата энелер болот. Ушундай көңүлүңү оорутуп, капа кылып койгон ата энелер болот. Көзүң карабай, капа кылып, таштап кетип, ушундай кылганда албетте сен жакын жаныңда курбуң атасы сен деле курбуңа атасы көзүн карап чоңойтуп атса, бапес деп, сени болсом атаң таштап бирөөнү алып сени карабай апаң кордоп же ичип алкаш болуп жүргөн болсо, конечно, апа атага эмне ушундай деп атага болгон обида пайда болот да. Бирок биз ата энебиз үчүн Кудайдын ордуна сот болбошубуз керек. Ата энебиз үчүн сот болбошубуз керек. Жана устазыбыз Чубак Ажы Жалилов дагы бул туурасында айтканын окугам да мен бирде ютубтан. Бир бала суроо берген. Менин атам алкаш, ичип келип апамы ура берет. Эмне кылсам болот атамы? Урайбы атамды дагы десе, жок. Эгерде дейт атаң апаң уруп аткан болсо, барып апаңдын алдына барып апаңы тос бер. Бирок атаңдын көңүлүн оорутуп алба дейт да. Ошон үчүн ата энени наразы кылуу бул Аллахты наразы кылуу менен бирдей болот. Ата энени кабыл албоо бул Аллахты кабыл албоо. Сиз бүгүнкү күндө ийгилик жаратыш үчүн бардык нерсени жасаганын даяр болушуңуз керек. Тапшырманы мен эле сабак эмес. Сиз постоянно өзүңүздүн үстүңүздө иштеп, эгерде мен эле системамды аткарып ала турган болсоңуз, урматтуу бир тууганым, сиздин жашооңуз өзгөрөт. Бул өтө күчтүү сабактар. Өзгөрөт. Ата эне менен мамилеңиз сонун кыла турган болсоңуз эле аябай өзгөрөт да. Тек тазалаганда дальше сабактар бар. Дальше дагы өсө бериң, дальше дагы окуй бериң. Бир сабак менен чектелип калбай, окуң, укканыңызды аткара бериң. Мындай болобу, болбойбу, кандай экен бул деп ойчу ойлооңучу тобокелчи ишин бүтүрөт дейт. Сиз ийгиликке жетиш үчүн тобокелчи болушуңуз керек. Укканыңызды окудуңузбу, аткарышыңыз керек. Мен дагы сиздер сыяктуу окуучумун да. Мен дагы ар кандай тренингтерге катышамын, өзүмө керектүү, элдерге керектүү тренингтерге катышамын. Мен ушулдан результат болобу экен, болбойбу экен деп мен ойлонбойм. Анткени просто жалкоолобуз да, аткара берем. Болобу, болбойбу убакыт көргөзөт аны мага. Аткаргандан кийин көргөзөт да. Ошон үчүн сиз аткара билет, укканыңызды аткара бере турган болсоңуз, сиздин жашооңузда сөзсүз түрдө болот. Бүгүн ата эненин таарынычтарын кетирүү боюнча, текти тазалоо боюнча сиздерге тапшырмаларды беремин. Ошолорду аткарганда өзүңүзгө аябай билинет да. Атага, апага болгон таарынычтар качан пайда болот? Эмне үчүн мен бардык адамда бар деп айтып атам? Анткени биз апабыздын ичибизде болгондо, биз 3-4 жума болгондо бизде жүрөктө подсознание деген пайда болот да. Биздин жашообузду эмне башкарат? Биздин подсознаниябыз башкарат. Ошол түйүлдүктө биринчи жүрөктө подсознание пайда болгондо, ошондо подсознаниеда бул флеш-карта бар. Мындайча айтканда ящик бар дейт. Флеш-карта дейсизби? Бул жерде сиздин бардык эмоцияларыңызды жазып турат да бул. Анан сиз апаңыз кош бойлуу болуп, апаңыздын түйүлдүгүндө жүргөн кезиңизде, эгерде апаңыз кош бойлуу айымдар стресс болушат, депрессия болушат, кош бойлуу айым сөзсүз түрдө стресс болот, сөзсүз түрдө келинди эч ким маңдайынан сылабайт, стресс болуп өзүн жакшы карабай коет да. Ошол учурда сиз кыйналасыз да ичинде. Акылыңыз иштебейт ал учурда, бирок интуиция деген бар да адамда. Интуитивный апаңызга болгон таарыныч пайда болот. Эмне үчүн сен мага ушу түйүлдүктө мени кыйнап атасың, мага некомфортный условия жаратып атасың деген, көрдүңүзбү, сезимди, кыйналып неге мени дегенде уже биринчи обида пайда болду. Деме өсө берет. Андан кийин төрөлүп атканда таарыныч пайда болот. Элестетсеңиз, бардыгыбыз төрөлүп атканда апабызга таарынабыз. Кантип таарынабыз? Биз 9 ай ыңгайлуу жерде жаттык. Эми төрөлүү процесси жүрүп жатат. Төрөлүү процесси жүрүп жатканда апаңыз мындай кыйналат да, сиз да кыйналасыз, апаңыз да кыйналат. Анан сизди апаңыздан бөлүп чыгарып атканда мындай апаңызга мындай бала мындай түшүнөт да, эмне мен апаман ажыратып атасың, мен эмне апама керегим жокпу деген балада таарыныч пайда болот да, ошон үчүн ыйлап чыгып кетет да балачы.
эмнеге мени апаман бөлүп атасыңар деп. Мисал үчүн бала ошентип эле түшүнөт. Мисал үчүн баланы таштап чет өлкөгө иштегени кеткендер. Мен өзүм баламды таштап чет өлкөгө иштегени кеткем да. Ошондо дагы балада апага болгон таарынч пайда болот ичинде. Мен апам мен багам деп чет өлкөгө иштегени кетти деп түшүнбөйт бала. Бала мен керегим жок болгон үчүн таштап кетти деп түшүнөт да. Түшүндүңүзбү? Мисалы үчүн бир келин төрөп келген келин дейли баласын таштап коюп бир жака чыгып кетсе эле апасы чыгып кеткенин сезген бала ыйлай берет го. Анткени эмне мен сага керегим жок болуп калдым, эмнеге мени жанымда болбой атасың деген обида пайда болот. Андан кийин ал бала уже баласын чоңойтту, төрөлдү, чоңойду дейли бир аз. Андан кийин экинчиси кош бойлуу болуп, андан кийин иниси, карындашы төрөлдү. Андан кийин анан экинчи внимание ошол карындашына өтүп кеткенде балада ичинде дагы ата энеге пайда болот. Мен жакшы көрбөйт экен деген обида пайда болот. Садикке апарып таштап койсоң, бул подсознание жаза берет ошол таарынчтарды. И ошол кетпей эле кала турган болсо, сиздин жашооңузда жол болбослук ошол себептен болот да. Аны сиз кантип текшересиз? Сиз аны апаңызга, атаңызга таарынычыңыз барбы жокпу, болгону сүрөтүн көрөсүз. Атаңыздын сүрөтүн көргөндө кандай сезим болот? Мисалы үчүн мен апама сүрөтүн көргөндө не то сезим болгон да, не то бар болгон. Ошол сезим, именно ошол сезим сиздин жашооңузду блоктойт. Сиз ошол апаңыздын сүрөтүн көрүп турганда, апаңызды кучактап ала турган, өөп жыттап кучактай турган ортодо бир дагы не то сезим болбош керек, таптакыр. Мисалы үчүн мен азыр баламды айтып атпаймынбы? Анча мынча мындай тентектик кылганда урушасың, бирок баягынтип трансформация кылып койгон үчүн биз экөөбүз бирибизди көргөндө эч кандай обида жок эле. Бир адамдай болуп эле кучакташа беребиз, эч нерсе жок. Мисалы таарынычы бар адам апасына антип кучактап өөп андай кыла албайт да. Таарыныч ага жол бербейт. Атама карасам, атама дагы бар экен да. Анан ошолорду трансформация кылганда ошондой сонун өзгөрүүлөр болгон. Ким түшүндү? Ким? Урматтуу бир туугандар, ким ата энесин кечиргени даяр? Мен даярмын дейт. Азаматсыздар, мен силерге техниканы берем кечире турган. Мен кантип өзүм обиданы кетирдим. Силерге дагы элестетиң, ошон үчүн психология илимин окушуңуздар керек. Эгерде мен ошол саморазвитие менен алектенип окубай калганда, ошол таарыныч бойдон кетет эле. Андан кийин ата эне бул түбөлүк эмес, билесиздер. Кийин ата энең көз өткөндөн кийин бизде только өкүнүч калат да. Менде атам айтат, менде да өкүнүч бар. Мен дагы толук мындай апама внимание кыла албай калдым, бере турган нерсени толук бере албай калдым, ичимде өкүнүчүм бар деп айтат да. Бардык 99% адамда ата энеси өтүп кеткенден кийин өкүнүч пайда болот. Өкүнүч 100% адамда десем деле болот. Дагы эмнеге карай албай калдым экен, дагы жакшылык кылып койсом болбойбу экен деп муну раматылык устазыбыз Чубак ажы дагы айткан. Мен апамы жакшы карайт болчумун. Сыйлап колуман келишинче бапестеп карадым, бирок ошентсе дагы мен апам дагы сыйлап койбоптурмун деген ичимде өкүнүү бар депчи. Ошондуктан келиңиздер, эртең өкүнүп калбастан бүгүнкү күндө сыйлайлы, таарынчтарды кетирели. Менде өкүнүч бар дейт, ооба. Ата энесине өкүнүч бар айымдар. Сиздер эми мындай кыласыздар да, ата энеңиз өтүп кеткен болсо, кызыбызды ыйлатып иштейм деп, мен деле за границада иштеп жүргөндө ыйлайт элем ошентип. Бирөө баласын кучактап көрүп алып баламды таштадым деп ыйлайт элем. Түшүнөм. Бирок баланы таштабаш керек экен. Акча үчүн таштабай эле коюш керек. Алып кетиң лучше өзүңүз менен балаңызды. Балаңызды таштап кетпеңиз эч качан. Менин балам мен таштап кеткенде сиздерге ачык эле айтайын. Комментарийлерди өчүрөйүн, урматтуу бир туугандар, убакыт кетип атат. Менин балам мен за границага кеткенде 8 ай жүрдүм. Мен планымда узак эле жүрөм деген планда кеткен болчу.
Көнүп кетет да. Жок, көнүп кеткен жок. Көнбөй, наоборот, жанагындай судурук вообще оорутпай чоңойткон элем баламы. Ооруп калып судурук берип, 2 жолу судурук бериптир, бир эмес. Экинчи жолу судурук бергенде уже биз жооп бербейбиз, балаң бир нерсе болуп калса. Бул зорго алып калдык, тили вообще оңоп калыптыр да, элестетиң. Ошондуктан баланы лучше алып эле алың, акчаны биринчи орунга койбой, баланы таштабаш керек. Мен өзүм 100% ошондо түшүнгөм. Акчаны деп баланы вообще ден соолугу менен рисковать этпей эле коюш керек экен. Желательно алып алган жакшы. Ал эми ата энеси өтүп кеткен айымдар кандай кыласыздар? Ата энеси өтүп кеткен айымдар, эми ата энеңиздин өзүнүн жашоосу бар да ал жакта. Сиз азыр өкүнүп, ыйлап атып, сиз анын жашоосуна билесиздер, кыйынчылык эле жаратасыз кайра. Сиз ыйлап өкүнгөндөн толк жок. Сиз наоборот ушул жакта туруп ата энеңизге пайдасын тийгизсеңиз болот. Ошол жашоосуна, Куран окуйсуз, намазга жыгылың, 5 убакыт намаз окубасаңыз эгер, намазга Куран окуң тынымсыз ата энеңиз үчүн. Анан сиз кылган, устазыбыз айтат го, Кудайга жаккан жумуштарың баардыгын соон ата энеме багыштадым дей бер депчи. Ошол жакта чыныгы жашоодогу ата энеңиздин пайдаңызды бул жакта туруп тийгизсеңиз болот да. Ата өкүнгөндөн пайда жок, эми болгон нерсе болду. Ата энени көмөк бул парыз дейт, сүннөткө калган дейт. Ошондуктан мисалы жөнөкөй эле обязательно бир сооп иш кыл десе, бир барып мечит куру бер деген эмес. Үйдө сиз кадимкидей үй жинайсыз, тамак жасайсыз, Кудайга жаккан иштердин баарын сооп жолун ата энеме багыштадым дең дагы ыйлабаң да. Эми мындай болот да. Бүгүн ата эне менен бүтүп калат окшойбуз. Дагы информациялар көп бере турган. Биз адамдар жан жаныбарлардан акылыбыз менен айырмаланабыз. Мисал үчүн жан жаныбарлар балалуу болуп, мен дайыма тоокту мисалы келтирем. Үйдөгү эле биздин домашний тооктор. Домашний тоогубуз чөжө чыгарат. Чөжө чыгарганда чөжөсүнө тийип койсоң аябай чокуп алат, ушинтип. Анан эле чөжөсү чоңоюп, ал чөжөсү бат эле чоңоюп тоок болуп калат. Анан экөөдө ортодо духовный связь үзүлөт дагы, руханий связь үзүлөт. Экөө бири-бирине абсолютно жат болуп калат уже. Экөө тең тоок болуп калды. Бири-бирине чокулап, жем талашыбай, эне бала деген мээрим уже үзүлүп кетет да, жан жаныбарларда. Биз адамдар жан жаныбарлардан акылыбыз менен айырмаланабыз. Бизде ата эне менен өмүр бою духовный связь калат да. Ата энени дайыма жүрөктө улук көрүшүбүз керек. Дайыма биринчи орунга коюп сыйлашыбыз керек. Мисал үчүн, жүрөктө кой дегенде, мисалы ата энеңиздин үйүнө барып жашаң деген сөз эмес. Өзүңүз үй бүлө куруп, турмуш куруп, бала чака менен жашайсыз, бирок турмуш кургандан кийин бала чака жолдош деп жүрүп эле биз уже ата энебизди чындыгын айтсаң уже экинчи планга өтүп калат да. Балаңды жакшы көрүп каласың, күйөөңдү жакшы көрүп. Андай кылба деп атат да, ата энеңи улук көр дейт. Ошон үчүн дагы мага айтат да, мисалы үчүн жетимдер үйүндө чоңойгон, ата энеси жок чоңойгон балдарды эле ийгилик жараткандар бар го депчи. Ооба, анткени алар жүрөгүндө ошол ата эненин кадырын билет. Ата энени биринчи орунга коюп, ата эне деген алар үчүн өтө ценный. Анткени чындыгында бар нерсенин баркы жок болот да. Алар ата энеге ушунчалык зар болуп өсүп, ушундай баягындай жашоодо арманы ошол да, ата энем деп ушундай. Ата энеси бар адамдан жок адам башкача бактайт да. Ошон үчүн дагы, мисал үчүн, раматылык Өзбекстандын президенти Ислам Каримов бул ошол жетимдердин үйүнөн чоңойгон экен да, детдомдон чыккан. Ал эми Владимир Путин дагы ата энеси ажырашып кеткен, же бирөөдөн төрөп алганбы. Короче, ал Путинди бабушкасы чоңойтот экен, апасы турмушка чыгып кетет. Анан Владимир Путин кичине чоңоюп, ата эне апасынын үйүнө барса, жана өгөй атасы батырбай уруп, ошондой кыйынчылыктарды көргөн экен да. Алар да көрөт да, президент болуп, бирөө Өзбекстанды башкарып өтүп кетти, бирөө Россияны карап атат, ушул убакка чейин президент болуп турат. Анткени булар жүрөгүндө ошол ата эненин баркын билип турат да. Биз бүгүнкү күндө ата энебизди улук да көрбөй койдук. Ата энеме айтып атпаймынбы, мен да апама мындай дос катары эле мамиле кылып келипмин өмүр бою, анткени жоош да. Жок, атабыздан коркуп турам, ушул убакка чейин коркобуз. Апаман коркпойсуң, жоош болгон үчүнчү, жоош момун болгон үчүн.
көрсө ошол дагы туура эмес. Анткени биз апаңа апа болуп аласың кээде, апаңа апа болуп апаңа акыл үйрөтүп кетесиң го, эне болуп аласың апаңачы. Ошол биз Кудайдын законун бузбашыбыз керек да, закон вселенныйды бузбашыбыз керек. Мен киммин деген суроону ар дайым өзүңүздөргө берип жүрүңүздөр. Мен ушуну ар дайым беремин. Мен азыр ата энем мен үчүн улук, апам дагы жоош болсо дагы мен үчүн апам улук да. Мисалы жолдошуңа апа болуп аласың, жолдошуң жоош болсо, киммин, мисалы кайсы жерде мен киммин деп ошол жер өзүңүзгө сурай беришиңиз керек. Мен мисалы психолог болуп азыр иштеп атам, сиздерге билим берип атам, ошончо билимими мен эч кимге айтпайм. Только сиздерге айтам. Мисалы үчүн бирөө барып сурап келсе айтпасам, мен мисалы досторум менен жолугуп калышым мүмкүн, классташтар, курсташтар, допустим, да, ошолор менен жолугуп калсаң, отуруп алып эле мен өзүм тренинг баштабайм эч качан. Эч нерсе билбеген адам болуп эле отура берем. Туугандарым арасында деле. Анткени мен ошол каерде мен киммин деген өзүмө суроону берем. Именно жашоодо кыйынчылыктар, чыр чатактар, проблемалар ошол өзүңүн ролуңан адашып кеткенде пайда болот да. Апаң апа болуп аласың, күйөөң апа болуп аласың, бүт жака эле киришип эле башка адамдар должен дегенди чыгарып салыңыздар. Сиздин ата энеңиз аркылуу эле ана таарынчы бар адамдар, мисалы үчүн мен билем, таарынч кандай таарынчтар бар, 2 жылдан ашык эл менен иштедим, аябай таарынчтар. Мисалы үчүн сиз ата энеңизден ошол 2 адам аркылуу жаралып калганыңыз үчүн ошол адамга ыраазы болушуңуз керек. Эгер ошол 2 адам болбогондо сиз бул жашоодо жаралмак эмессиз да. Айтып атпаймынбы, апаңыз бул жарымыңыз, атаңыз бул сиздин жарымыңыз да. Бул сиз, ата энеңиз бул сизсиз да. Апаңын жашооңо чийип салсаң, өзүң жарымыңды чийип аласың, атаңын жараңын чийип салсаң, өзүң жарымыңы. Анан жанагындай перекати поле деген растение бар да, пустыняларда жүрөт. Пустыняларда. Адашып, Google'га кирип көрсөңүздөр, адашып жүрө берет, жашап, адашып калат, ордун таппайт. Анткени эмне кылды? Ата энени кабыл албады. Ата энени кабыл албоо бул, силерге дагы бир жолу айтам, Аллахты кабыл албоо да. Эми техникага келсек, биринчи биз азыр атамдан өзү өтө капамын дейт. Бобоева Анара, таарынчыңызды кетиресизби? Ушунча группадан баардыгыбызга жазсаңыз, 586 адам отурат. Кудай таалам сизге бир сөз жеткиргиси келсе, бир нерсени жеткиргиси келсе, ушундай через кого-то жеткирет. Сизге ар кандай ар жактан знактарды берет. Ошого внимательно болушуңуз керек. Ушул сабакка катышып калганыңыз дагы жөндөн-жөн болгон жок. Көрүп атасызбы, атаңызга канча адам, бардык адамдын ата энесине таарынычы бар. Ошо жөндөн-жөн болгон жок. Мына мен силерге менде дагы болгон. Ата энеме таарынычымы кетиргенден кийин кандай нерселер болду? Өтө өкүндүм мен ата энеме таарынычым болгон үчүн. Анткени мен түшүнбөстүктөн таарынган экенмин. Мен ата энем мени жакшы көрүп аласак болгону баягы билбестиктен да, билимин жоктугунан. Ошол бойдон кеткенде мен жашоодо жолсуз адам болмокмун. Жана ошондой эле кийин ата энем көз өткөндөн кийин мен өкүнүч менен жашап, мен жашоодо бактысыз адам болмокмун. Анткени мындай да, мисалы үчүн атасыны мен окуучуларым жазылат. Созвондо байкасам, мисалы атаң бир канатың, апаң бир канатың дейбиз го, 2 канатың да. Апаң чийсең бир канатың чийилип жок болуп кетет дегендей. Мисалы күйөөсү менен ажырашып кетип, күйөөсүн жашоодон чийип кое берет айымдар. Жөн эле 1 күйөө, 2 күйөө, бир досу менен, коллегасы менен урушуп кетсе дагы
жашоосуна чийип коюп унутуп жашай берет. Бирок апасы менен таарыныч адам бул уже өмүр бою бактысыз адам, стресс менен жашайт. Апама таарынычмын, апам ушинтип мени урушту, башка бала баласына мамилеси жакшы, 50-60ка чыккан айымдар эле жанагы кемпир апасына таарынып келет да өмүр бою. Башкага болгон балдарын жакшы карайт, мени ушундай кылат депчи. Бирок ошону менен эле адам дагы өзү кыйналып атат жанагычы, өзү дагы стрессте. Мен айтам, ладно, эми ата энеңиз кечире албайт, кечире албайм, мен кечире албайм. Бул ушунча жылдык таарынычты мен кечире албайм. Ладно, кечирбесеңиз кача унутуп койбойсузбу, анда кечире албайтыңыз болду, чийип койбойсузбу, эмне ойлоносуз десем, жок деп ошону менен стресс, депрессияга чейин барып калганда, мен жок, көрүп атасызбы? Жанагы капа сүйлөшпөй койгон, но в то же время ошол үчүн стрессте. Анткени ал өзүнүн жарымын чийип койду да, ал бүтүн жарты адам болуп калды да жашоодо. Эми техникага өтсөк, урматтуу бир туугандар. Техника. Биринчи ата эненин улуулугун өзүбүзгө улуу көрүшүбүз керек. Түшүндүңүзбү? Улук көрүп, тең туштай кылып, достой кылып албаш керек. Улук көрүш керек. Анын үчүн бизге поклон техникасы жардам берет. Поклон техникасы мен Айнур Турсунбаеванын сабагынан алгам. Айнур Турсунбаева Казакстандын №1 коуч, билесиздер, аудиториясы аябай чоң. Айнур Турсунбаева оронуп жүргөн, дин жолунда жүргөн, ошон үчүн бул ошол айым берген да, бергенден ошол сабагынан алгам поклон техниканы. Поклон техника болгондо мындай кыласыздар. Апаңыздын сүрөтүн коесуз, сүрөтүн коюп туруп, ошого жүгүнөсүздөр, поклон кыласыздар да. Бизде салам салуу, жүгүнүү деген салтыбыз бар го. Кадимкидей эле жүгүнүп 10 жолдан. Апа, сени кечирдим, тагдырыма ыраазымын деп поклон кыласың. Апа, сизди кечирдим, тагдырыма ыраазымын. Апа, сизди кечирдим, тагдырыма ыраазымын деп 10 жолудан 21 күн жасайсыздар. 21 күн деле шарт эмес, минимум 10 күндөн 21 күнгө чейин. Пока сиз өзүңүз апаңыз улуук деген сизге сезим келет. Сиз ал техниканы жасабай туруп эле сиз апаңызды улук көрө албайсыз да, түшүнгөнүңүзбү? Кыйын болот. Анын үчүн ушундай техникалар сизге жардам берет. Дагы атаңыз сүрөтүн коюп, апа, ата сизге ыраазымын, ата сизди кечирдим, тагдырыма ыраазымын. Ата сизди кечирдим, тагдырыма. 10 жолу апаңызга жүгүнүп поклон кыласыз, 10 жолу атаңызга жүгүнүп поклон кыласыз. Ошону менен ата энеңиздин улуктугун улук көрдүп атпайбы, улук көрүп баштайсыздар, результат өзүңүздөргө билинет. Андан кийин биз ата энебиздин мээримине тоюшубуз керек. Ата эненин мээримине тойбой калганбыз. Анткени бизде мисалы удаа балдар төрөлүп, жана айтпадым, бир бала төрөлүп, бала төрөгөндөн экинчи бала төрөлөт, анан баягы балага ата энесинин мээрими кетип калганда, баягы мээрим жетпей, кыйналып, стресс болуп капа болуп атпайбы? Анан дагы төрөлүп, ушинтип удаа балдар төрөлүп туруп, балдарга толук мээрим жетпей калганда, анан ошол ата энесинин мээримине толгон, ишенимине, сүйүүсүнө толгон бала жашоодо бактылуу болот да. Бизде мына подсознание деген бар. Подсознание бул чын жалган дегенди түшүнбөйт да. Ал подсознанияга сиз апама таарынычым жок деп кетирип койсоңуз болот. Мисалы үчүн ата энеси өтүп кеткен адамдардагы таарынычы барлар 1% болот экен. 99% только өкүнүч кылат. Өкүнүч. 1% адамда таарыныч калат экен да. Алар дагы отуруп алып, мисалы ата энеңиз өтүп кетти, бирок таарынып атасыз. Анда сиз мындай кыласыздар. Деп жатарда, деп кадимки жатасыз го. Жатканда эки колуңузду мындай коюп, элестетиң, оң колуңуздан апаңыз кармап атат, сол колуңуздан атаңыз кармап атат. Сиз жатасыз, уйкуга кетип жаткан учурда апаңыз сизге жакшы көрүп, сүйүү, мээрим көз менен карап, чачыңыздан сылап, атаңыз сизди сүйүү көзү менен карап, чачыңыздан сылап, ушинтип экөөбүз сизге мээримин түшүрүп аткандай элестетишиңиз керек. Уйкуга кетип бара жаткан учурда, передсонное состояние деп коет. Эмне үчүн уйкуга кетип бара жаткан учурда? Анткени ошол учурда бизге подсознанияга установка түшөт.
эми мына прям уюктап барып уйкуга кетесиң го. Вот ошол үчүн жатканда элестетип жатың да, ата энеңиздин мээримине, сүйүүсүнө толуп атасыз кадимкидей. Вот ошондо уже подсознанияга ата энесине бул мээримине толгон деген сигнал барат. Бул чын эмес түшүнбөйт. Ошон үчүн мен силерге айтам, максатыңызга жетсеңиз болот, каалаган болгону мына подсознанияны алдайсыз. Ушинтип подсознанияңызды алдайсыз да. Сиз кичинекейиңизден ата энеңиздин мээримине тойбой калган болсоңуз, ушинтип алдаңыздар. Ал чын жалган дебейт, подсознание все ата энесине мээрими толук деп туруп сиздин жашооңузду жакшы кыла берет. Андай болбой турган болсо, мисалы, подсознание сиздин ата энеңизди жазалайт да. Кантип жазалайт? Сиз аркылуу жазалайт. Анткени сиздин жашооңуз талкалайт. Сиздин жашооңузда кандайдыр бир кыйынчылыктар болсо, биринчи кимге больно болот? Биринчи сиздин ата энеңизге больно болот, туурабы? Ошон үчүн сиздин жашооңузду талкалоо аркылуу ата энеңизди подсознание жазалайт да. Ошондуктан бул нерсенин бизге таптакыр кереги жок. Жана ошондой эле кат жазуу техникасы бар. Кат жазасыз. Кандай таарынычыңыз бар? Бул жерде тартынбастан жазсаңыздар, мен силерге азыр кат жазганды үйрөтөм. Темадан сырткары бир да сүйлөбөйбүз, урматтуу бир туугандар. Ашыкча СМС жазбайбыз, темадан сырткары кетпейбиз, только тема боюнча сүйлөңүздөр. Кимдин честно жазсаңыздар, кандай таарынычы бар, апасына, атасына, ошого карап туруп кат жазып, таарынычты кетиргенди үйрөтөм. Атам таштап кеткен дейт Адил Мухтаров. Поддержка берген эмес. Бир нерсе алып берсең жактырбайт. Мен деле апам ошондой, бир нерсе алып берсең жактырбайт, алып бербей дей берет. Эми кабыл алабыз да, биз башка адамдарды баардыгын кандай болсо ошондой кабыл алып атпайбыз, туурабы? Ал адамдар биздин каалообуздай болгону милдеттүү эмес. Сиз мисалы капа болгон нерсеге мен капа болбойм да. Жыйырма 7 жылдан кийин издеп жатат дейт. Атам менен апам атама таарынч бар. Атам кол көтөрүп койгон дейт. Көрдүңүздөрбү, ушул мен эл менен иштеп билдим деп атам. Сиздер деле ушул азыр СМСтерге карап туруп, комментарийге карап туруп түшүнүп алсаңыз болот. Что сиздин гана атаңызга, апаңызга таарынычыңыз жок, элдин 80% ата энесине таарынычы бар. Атама таарынычым чоң, бир да бирөөнүн көзүнчө мактаган эмес дейт. Окутпаганына таарынгам дейт. Мас абалда эркелегим келет дейт. Эркелегиңиз келсе, эми урматтуу бир туугандар, сиз жашооңузду өзгөрткүңүз келип атабы, максатка жеткиңиз келип атабы? Ушул боюнча болуп атат бул сабактын максаты. Сиз максатыңызга жетиш үчүн баардык нерсени аткарганга даяр болушуңуз керек. Сиз максат үчүн баардык нерсе жасайм, кечириш керек болсо кечирим. Конечно, бул больной темада сүйлөшүп атабыз бүгүнкү күндө. Бирок ошону аткарышыңыз керек. Андан өзгөрүү болот жашооңузда. Ооба, мээрим жетпей калган. Ата энем өтүп кеткен, түшүмө нааразы болуп көп көрөт. Куран окутуңуз, кол көтөргөн үчүн дейт.
окутпай койгон дейт. Байкеңизге таарыныч болсо башка темага өтпөйбүз кыздар. Только ушул темада сүйлөшөбүз. Башка теманы таарыныч боюнча таарынычтар темасында айтып беремин. Башкаларга салыштырат дейт. Апам көп капа кылат болчу. Көп нерсеге мени күнөөлөп кыжалат кылат эле дейт. Атамды таарынтыптырмын дейт. Атам карыздан кутулам деп жылкыны Казакстандан уурдап келем деген. Бирок аны атып салган чек-арачылар. Апам болсо асынып алган. Экөөнүн тең кичинекей кезинен ажырап калган. Ооба. Комментарийди өчүрдүм. Мага азыр комментарийлер келбей жатат. Комментарий жазбай туруңуздар, келиңиздер, эми ушул таарынычты чыгаралы. Түшүнүп атам. Эми сиз бардык адамдын өзүнө жараша жашоодо проблемасы бар. Билесиздер, проблема деп айтпаш керек, маселе деп айтыш керек. Мен сиздерге жеткиликтүү болуш үчүн гана проблема деген сөз сабак учурунда колдоном. Ата проблема деген сөзүн, ооздон чыккан сөзүн аткарылып кетчү касиети бар. Ошондуктан проблема дебей, проблема деген сөзүн маселе дегенге алмаштырып алыңыздар. Мисалы, бул жерде айтып атат. Атам таштап кеткен деп атат. Көпчүлүк учурда ошо таштап кеткендерди. Мен өзүмдүн 2 таанышым бар, ошондо айтып кетейин. 2 таанышым, бирөө кыз, бирөө бала, экөө тең аябай жашоодо тырышчаак да, магазиндерди ачып, бизнес, экөө тең бизнес жолунда. Мен тааныгандан кыйындар. Кээ бир адамдар окуп кыйын болсо, айрымдары табиятынан кыйын болот. Акылды берип койгон Кудай таалам энесинин курсагында эле. Анан табиятынан акылдуу, кыйын, иштерман, көрөгөч, бирок ошого карабастан жанагы адам байып кеткен жок да. Өзүнө тың жашайт, өзүнө жетиштүү жашайт, бай болуп кеткен жок. Анткени ал атасын чийип салган үчүн Кудай таалам анын финансы потогун чийип койгон да. Ошондуктан келиңиздер, урматтуу бир туугандар, кыска өмүрдө тарынбайлы ушуну кетире бериңизчи. Таштап кеткен болсо, мисалы үчүн таштап кетти. Эмне үчүн таштап кетти? Ата, сиз мени таштап кеткениңизге капамын. Анткени сиз мага ата меримин көрбөй чоңойдум, атага зар болуп чоңойдум, деп кабар албай койдум деп болгон жүрөктөгү таарынычтарды жазасыздар. Эмне себептен таарынычсыз? Таарынуу себебин биринчи баракка. Эмне үчүн жазасыз? Жазганда ичиңизде таарыныч кагазга коюлуп түшөт. Жазган сайын жазып өрттөп, агызган сайын баягы таарынчтар коюлуп чыгып, ошол бойдон таарынчыңыз жок болуп кетет. Чыгып кетет бул. Ичиңизде баракка түшүрөт да. Анан экинчи, атаңыздын абалына келесиз. Ата, сиз мени таштап кеттиңиз. Анткени азыр ажырашып кеткенде почти 80% таштап кетет. Ата сырткы тонда, эне ички тон деп коет. Бирок мына баласак энелер дагы, мисалы мен өзүмдүн тааныштарыман билем, балам деп жашап, күйөөсү менен ажырашып кетип, балам деп жашап жүрүп, анан Россияга кетет, баласын таштап, апасына иштеш керек болуп, баласак адам ушу отдельно 5-6 жыл болуп калды жүргөн, азыр балам дебей калган да. Анткени оруста бир макал бар, из глаз долой, из сердца вон деп коет. Из глаз долой, из сердца вон. Ошол туп-туура макал. Сиз атаңыздын көзү астында чоңойгонуңузда мээримин берет болчу да. Эми ата энеңиздин, атаңыздын көзү астында чоңойбогондон кийин, конечно, ошондой боло берет да. Аны сиз кабыл алып, таарынбашыңыз керек. Атаңыз таштап кетсе, аны сиздин ордуңузга Кудай таалам аны сурап алат. Сиз Кудайдын ордуна Кудай болбоң да. Сиз жөн эле Кудай таалам кечирген пенделерин жакшы көрөт да, кечиримдүү пендесин жакшы көрөт. Ошон үчүн сиз Кудайдын ыраазычылыгы үчүн кечириң дагы, максатыңызга жетиң. Болбосо ушул атаңыздын таарынышы аркылуу сиз өмүр бою чайналып жашай бересиз. Башка канча аракет кылбаң, болбойт ал. Ата ошон үчүн деп актайсыз да. Ата
Сиз мени таштап кеттиңиз, анткени апам менен бактылуу болбогондурсуз. Болбодуңуз, ошону таштап кеттиңиз. Анан кол астыңызда өспөсөм, каякта сизде менде мээрим болот, көзүңүздө көрбөсөңүз деп. Үчүнчүсүндө атаңызды ыраазы болосуз. Ата сизге ыраазымын. Биринчиден сиз атам аркылуу мен сиз аркылуу бул жашоого келгениме. Сиз балким көрүнүшүңүз сулуусуз, атаңыз тарткан сулуудурсуз. Же болбосо сиздин талантыңыз бар, өнөрүңүз бар, сиздин плюс жактарыңыз бар, ошо атаңыздан келген. Ошол үчүн сиз атаңызга ыраазы болушуңуз керек. Ата энени биз тандай албайбыз, Ошентип ыраазы болосуздар. Үчөөнү жаздыңызбы? Үчөөнү жазгандан кийин жанагынды не кыласыздар? Өрттөйсүздөр дагы, күйгүзүп өрттөп туруп, жанагы чоң күлүнү болсо, сизде эгерде суу болсо, сууга агызып бергениңиз жакшы болот. Эгер канал болсо, эгерде канал жок боло турган болсо, анда жок дегенде туалеттин унитаздан агызып бересиз. Же ваннаданбы, раковинаданбы, жанагына агызып беришиңиз керек. Ошону жасаган көрүң да, жеңилдик сезим келет. Катимкиде жеңилдик сезим келет да. Мен ошентип эле кат жазып эле кетиргем. Мен проработка жасаганыма мына канча болуп калды? 1,5 жыл болуп калды окшойт, менимче да. Точно не помню. Ага чейин мен мына кат жазып эле кетиргем. Мен Брайан Трейсиден алгам буну, мен ютубтагы эле сабагынан алгам. Брайан Трейси ошентип тааныштар кетириш керек деп канча жыл мурда жаз деп. Кийин Саидмурат Давлатов дагы айтты, жаз, кагазга түшкөн нерсе келет, ичиңдеги тааныштарды түшүргөндө куюлуп түшөт депчи ичиңенчи. Ошентип мен жазгам да, биринчи баракка жазгам. Апа, сизге таарындым, анткени сиз өмүр бою мени мактабадыңыз, эркелетпедиңиз, түшүнбөдүңүз. Мисалы үчүн подружкадай болгон эмес апама көзү эч качанчы. Подружкадай болбодуңуз, түшүнбөдүңүз, экөөбүздүн түшүнүгүбүз эки бөлөк болду деп жазып. Экинчи баракка актап жазгам. Апа, эми сиздин табияттан таарынчыңыз ушундай, характериңиз ушундай экен да. Сиз мени жакшы көрөсүз, конечно, балким мен да сиз каалагандай кыз болбогондурмун деп ошентип жаздым. Үчүнчү баракка апама ыраазычылык, эми ыраазы болсоң ошончу да апа, мен төрөтүм аябай кыйын болгон. Апа ошо төрөтүмдө 3 сутка апам эле төрөгөн да. 3 сутка толго тартып, ошого өзгөчө ошол жерде апама ыраазы болуп калгам да. 3 сутка толго тартып, тамак дагы жеген эмесмин, сууда эле отургам. Толгон ошол минут сайын толгам. Элестетиң, 3 саат, 3 сутка толго тартканым да, уктабай. Ошондо мен менен кошо апам толго тартып, төрөтүп, эми канча нерсе кылбады апаң, ыраазычылык жазып, өрттөгөндө жеңилдик сезим боло берген. Ошентип атып, бир күн мындай карасаңыз, апаңызды караганда кучактай турган сезим келет да. Кучактап, апаңызды жакшы көрө турган сезим келет. Кийин оказывается, мындай по душам сүйлөшүп келгенде, андай эмес экен да, оказывается, просто ар ким характер ар. Мен эмоциям сыртымда, апам эмоциясы ичинде. Наоборот, апам көрсө хрустальный сердце деп коет да апамдарды. Кичине нерсени да жүрөгүнө ала алат. Мындай өзү аябай мындай веси бар, бирок өзү чоң болгону менен жүрөгүнө аябай назик, коркок. Ушунчалык бир сөз да жүрөгүнө аябай кат тиет да. Көрдүңүзбү, менин билимим жоктугунан эле ушул нерсе болгон. Сиз дагы атаңызды, апаңызды кечириңиздер. Атам жазганда деле ошентип жазгам. Ата, сиз дагы ушинтип эркелеп, теги эле атам менен сырдаша албадым өмүрүмдө. Ата, сиз менен деле эметпедик. Мындай сырдашкан аталар деле мисалы үчүн көрөсүң го. Менден көргөндө сырдашып, Айпери Кубик кызы мен атам менен сырдашам деп дагы көрүп алып туруп, да эмнеге ушундай сырдашат экен, бизде эмнеге мындай болбойт экен деген, честно айтканда болчу да. Оказывается, эми атам характери ушундай. Атам мындай башкаруучу мындай неси бар да. Атам мындай, кандай десем, эркекмин деп ушундай катуу турат да. Апам жоош болгон үчүн мен булар катуу турайын, булар ушундай эркелеп кетет, эркелетип койдуң депчи. Действительно апам эркелетип койгон да. Көзүбүздү карап. 1 саат болуп кетиптир. Урматтуу бир туугандар, ата тек боюнча сабак кийинки сабакка калды буйруса. Ата энеге болгон таанышты кетириңиздер. Өзү эки бөлөк болчу сабак. Бир күндө берип коеюн дедим, оказывается жетишпейт экенсиң. Кийинки сабакта тек боюнча сабак өтөбүз. Ыйлап атышат. 21 күн жасаганда, кадимкидей 21 күнгө чейин өтүп кетсе дагы эң туура суроо, өтүп кеткен, айтып атпаймынбы, подсознание тирүү эмес түшүнбөйт. Ал подсознание сиз тирүү эмес, неважно, сиз жанагы атаңызды көргөндө эле
Нет эмоцияны чыгарып коюң, таарынычты чыгарып коюң, болду, ошол блок кетирген болосуз. Апаңыз атаңыз көргөндө кучактай турган, жакшы көрө турган сезим болуш керек, таарыныч болбош керек. Ата энемен кечирим сурап өлө ыйлап алгам, ооба да. Конечно, апам элестетсем жаш келди, таарыныч бар да. 21 күн жазып өртөйсүздөр. 21 күнгө жетпей деле калышы мүмкүн да. Просто тест кылып текшерип көрүң, сиз апаңыздын жасап көрүң, 5-6 күн жасагандан кийин көрүң кандай сезим, кадимкиде трансформация болот. Буякта просто от души жасаш керек да. Биринчи эмнеге таарангайсыз, экинчи чындап абалына киресиздер да. Балким жалган деле абалына киресиз. Мисалы атам ичип жүргөн болсо, атам ичип жүрөт, таарындым. Ата эми ичип жүргөн болсоңуз, эми сиз ошончо проблемаңыз болду. Ичсеңиз деле Кудай таалам сот деп лишь бы акталыш керек. Бул жерде сиздер, урматтуу бир туугандар, Кудайга жол ачып ийгиликтүү болушуңуз керек болуп атат да. Боюнда барлар деле аткарса боло берет, боюнда барларга деле зыян жок бунун. Атам апама таарынычым жок, сиңдиме бар дейт. Ошол бул кат жазганды сиңдиңизге да аткарсаңыз болот. Кийинки сабакта проработкаларды баштайбыз буюрса, ошол проработкаларда мен беремин, кантип мына каттан караганда да тезирээк кетире турган, трансформация ала турган проработка берем. Проработка обида деген мастер киттен. Ал сразу бере албаймын, анткени ага чейин подсознанияны түшүндүрүп алыш керекмин да. Подсознанияны түшүндүрүп, анан проработкаларды берем. Жазып туруп өртөйсүздөр. Ооба. Сөз результатыңыз менен бөлүшүңүздөр. Мен постоянно сиздер үчүн белектерди уюштуруп турам. Буюрса жумасына менде VIP 11 сабагыма акысыз билеттер ойнотулат.